Урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу мекендештерим, барыңыздарга Аллахтын тынчтыгын, рахматын, берекесин, улуу имамдар, улуу устаздар өтүп кеткен жерлерден салам жолдоп саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулман бир тууган, Чубак устаздын сабагында отурган учурубузда Чубак устазга чай куюп берип, Чубак устаз чайдан ичип, ошондой сабактардын биринде устаз шашып келди дагы элге бир көңүл айтуу айтты. Орта Азияга белгилүү аалым, Өзбекстандык Мухаммад Садык Мухаммад Юсуп көз жумду, 63 жашында деди. Албетте, бул устаз өтө динге көп мээнет кылган өзбекстандык аалым болгон. Убагында Эсенги аймагынан муфтий болуп, Эсенгин атынан көптөгөн чогулуштарга барып, көптөгөн дүйнөлүк мусулмандар кеңешине мүчө болуп, көптөгөн элге ак эмгегин кылган. Убагында Афганистандагы кээ бир окуяларда, маселелерди чечишке көп себепчи болгон. Ушундай улуу устаздар, урматтуу мусулман бир тууган. Мухаммад Садык Мухаммад Юсуп бул 100дөн ашык көп китеп жазган. Өтө аз уктап, өтө көп окуган, китеп жазган адам, инсан болгон бул. Албетте 63 жашында пайгамбар жашын өттү. Бирок урматтуу мусулман артында канчалаган илим калды, канчалаган мээнет калды, канчалаган артында мухлистери калды. Урматтуу мусулман бир тууган, айтайын дегеним, илимди алышыбыз керек, илимди окушубуз керек. Убагында Өзбекстанда мына мен деген алымдар чыккан. Бухари болсун, Тирмизи, Маргулани, Оши. Айтор, урматтуу мусулман бир тууган, бул жерлерде биздин илимдин Курандан кийинки жазылган хадис китептери, эң күчтүү алымдар чыккан. Мурдагы ата-бабаларыбыз, биздин аталарыбыз, мусулман аталарыбыз өтө күчтүү илимге чаңкаган, илимди сүйгөн адамдар болгон. Өзбекстанда экенбиз кээ бир нерселерди үлгү катары айтыш туура көрдүм. Кээ бир нерселер өзүмө тартты мени. Биз албетте сиз деген сылык сөз, сен деген сенек сөз. Биз сиз дегенди алышыбыз керек экен. Себеби бул жерде жаш бала болсун, үйгүндөгү өзүнүн кызы болсун, баласы болсун, бардыгына сиз деп мамиле кылат. Биз келгенибизге бир канча күн болуп калды, Ошончо күндөн бери бир дагы сен дегенди укпадык. Бардыгы сиз дейт, кафеге келсең, ашканага барды жокто сиз деген, ассаламу алейкум, сиз дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, сиз дегенди үйрөнүшүбүз керек. Азыр бул жактан күтүп алганда, акажаным деп алып барып коеюнбу, таштап коеюнбу деп ошентип мамиле кылышат. Кыргызстандачы, урматтуу мусулман бир тууган, аэропорттон түшкөндө таксилер талашышты баштайт. Айтайын деген маселе, урматтуу мусулман бир тууган, мамилебизди оңдошубуз керек экен. Мамиледе жаңылашыбыз керек экен. Биринчи сылыктык, жылуу сөз, урматтуу мусулман, жыландын иннен чыгарат деп мектеп учурунан сабак алып үйрөнбөдүк беле. Албетте, сиз деп булар алдыга кетип атат. Сиз деп жакшы мамиленин үстүндө булар бири-бирин алдыга түртүп атат. Ошондуктан урматтуу мекендештерим, урматтуу мусулман бир туугандарым, албетте бул жерде бизде Бишкек Сити жок, бул жерде Ташкент Сити бар экен, бизде метро жок, бул жакта метро бар экен. Дагы көптөгөн бул жакта көчөлөрү кең экен, бизде көчөлөрүбүз тарыраак болушу мүмкүн. Ушул сыяктуу нерселерди айтышыбыз мүмкүн, бирок булар биз аракет кылсак, биз окусак, биз чындап иман исламга кызмат кылсак, булар боло турган нерселер. Бирок адамгерчилик, көралбастык, ушул сыяктуу нерселерди биз аң сезимибиз менен, чын иманыбыз менен пайда кылмайынча, бул нерселер жеке адамдын башындагы маселе. Куддум Раббыңыз менен намазда сүйлөшкөнүңүз сыяктуу, адамдарга дагы жеке бул өзүңүз пайда кыла турган маселеңиз. Албетте, бул жерлер, бул өлкө, бул жерлерде айтайын дегеним, менмин деген алымдар жашап өттү. Менмин деген байлар жашап өттү. Менмин деген бардыгы өттү. Арадан 100 жыл өтүп, сиз дагы мен дагы өтөбүз. Жердин астында болобуз. Кудай Таала бизге күч кудуретти берсин, акылды берсин. Ошол акыл менен, күч кудурет менен иманга, исламга аракет кыла турган акылды берсин, күчтү берсин. Себеп тойбогон нафстан, кабыл болбогон дуадан Кудай Таала өзү сактабаса, башка эч ким жардам бере албайт. Биз өзүбүз аракет кылсак дагы. Аллах Таала ажыздыктан, жалкоолуктан, коркуктан өзү сактасын. Бүгүн көп адам ажыздыктан, ажыз дегени мен колумдан келбейт, бир нерсе кыла албайм, иш кыла албайм, бизнес кыла албайм, башка сөздөрдү айтат да. Бул эң туура эмес нерсе, ажыздык. Бул оору. Ажыздыктан, жалкоолуктан, жалкоолук бекер жата берет сартан кечке. Бүгүн жаштарыбыз көбүнчө кээде катуу айтсам кечиресиздер. Устаздар айткан сөзү менен жаштык, пилус, боштук бар-бар күнөөнүн башталышы. Чындыгында бул күнөө, урматтуу мусулман бир тууган. Бош болсоң күнөө кылышка даяр болосуң.
Бош болсоң күнөө кылышка даяр болосуң деген маселе. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандарым, урматтуу мекендештерим, аракет кылышыбыз керек иман исламга кызмат кылышка. Аллах Таала ажыздыктан, жалпылыктан, коркоктуктан, үчүнчүсү коркоктук, корко берет. Болбогон нерселерге кыжалат боло берет. Мурда болуп өткөн нерселерге кыжалат боло берет. Же келечектеги нерселерди ойлоп кыжалат боло берет. Ошондой кыжалатты, коркоктуктан Кудай Таала өзү сактасын. Ажыздык, жалпылык, коркоктуктан Кудай Таала бизди өзү сактасын. Биз аракет кылышыбыз керек. Дин үчүн, мекен үчүн, эл жер үчүн кызмат кылышка. Себеп биздин ата-бабаларыбыз ушундай имараттарды, ушундай жакшы жерлерди мурас кылып бизге калтырып кетти. Ата-бабаларыбызды мактайбыз, мактанабыз, даңктанабыз алар менен. Бирок ушундай жерлерди башкалардын колуна өткүзүп койсок, бирөөлөрдөн карыз алсак, бул аталарыбыздын кылган эмгегине күйбөгөндүк, аларды сый урматтабагандык. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, ар дайым аракетте болушубуз шарт керек. Себеп бизди дүйнө жүзү күтүүдө.